ошол зектерге салып берген кол астыңызда кызматкерлерге эч нерсе кыла албадыңыз, туурабы? Куран кармап берем мен. Куран кармап берем. Мен жалган айтып аткан болсом, мени Кудай урсун. Блогер Батмакан Жолдубаева тергөө абагында зектер тарабынан зордукталганын айтып чыкты. Блогер Батмакан Жолдубаеванын убактылуу кармоочу жайда зордуктоого кабылганын айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 25 декабрда Facebook баракчасы аркылуу түз эфирге чыгып билдирди. Эфир учурунда Жолдубаева убактылуу кармоочу жайда зордукталганын, бирок тийиштүү жетекчилерге чара көрүлбөгөнүн билдирди. Камакка алынган алгачкы 3 күндө убактылуу кармоочу жайдын кызматкерлери мага туугандарым алып келген тамак ашты, кийим-кечелерди бербей коюшкан. Бир күнү кезегим келип калгандыктан мени душка түшүүгө жиберишкен. 15 мүнөттөн кийин мурда Рейптин орун басарын өлтүргөн камактагы адам келип мени зордуктады, деди Жолдубаева. Эске салсак, Батмакан Жолдубаева 2022 жылы кармалган. Буга журналист Арзыгүл Галымбетованын жазган арызы себеп болгон. Галымбетова өз арызында Батма-бат YouTube канал аркылуу аны негизсиз каралап, ар намысына жана кадыр баркына шек келтирген. Батмакан Жолдубаевага чара көрүүнү суранган, бирок арыз ээси ошол эле күнү кечинде каза болгон. Белгилей кетсек, бир нече убакыт өткөндөн кийин экспертиза Арзыгүл Галымбетованын өлүмүнө астма оорусунан улам жүрөк оорусу себеп болгонун аныктаган. Ал эми Жолдубаевага карата 4 берене, анын ичинде этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү боюнча кылмыш иши козголгон. Убактылуу кармоочу жайда камалып жаткан Жолдубаева өзүнө кол салып, тамырын кескен. Кийинчерээк Баткен облустук соту блогер Батмакан Жолдубаеваны журналист Арзыгүл Галымбетованын өлүмү боюнча иште айыпсыз деп таап актаган. 2023 жылы 22 майдагы сот отурумунда Батмакан Жолдубаева Кылмыш кодексинин 190 беренеси купуя жашоонун кол тийбестигин бузуу менен айыпсыз деп табылды. Кылмыш кодексинин 280 беренеси ээн баштык менен күнөөлүү деп табылып, 50 000 сом айыпка жыгылган. Ал эми Баткен облустук ички иштер башкармалыгы блогердин айткандары боюнча кызматтык иликтөө иштерин баштаганын ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Батмакан Жолдубаеванын кордолгону боюнча маалыматтан соң Жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Марлен Маматалиев сөз сүйлөп, териштирүү иштерин жүргүзүү керектигин айтты. Алло. Алло, Батма. Ау, жолдош. Жакшысыңбы? Полковник, жакшы, рахмат, өзүңүз. Эле, мен ар ким ардеме жөнөтүп атат. Мен Кудайдан корккон адаммын. Билесиң го? Жок, ошол зектерге салып берген кол астыңызда кызматкерлерге эч нерсе кыла албадыңыз, туурабы? Баарын айдалды го иште. Айдалган жок. Эркиниңиз жүрөт. Кудай сактасын, мен Кудайга акмын. Жок. Ошону билесиз, туурабы? Азыркы күнгө чейин угуп туруң. Угуп туруң мени. За то, что кол кесилген деп боюнча. Наказание алгансыз, сөгүш эле алгансыз болду. Башка эч ким эч нерсе болгон жок. 32 бала наказание алган. Только сөгүш эле алган. Алар өз каалоосу менен кеткен. Кеткенге мажбур кылдыңар аны. Мени салып берген үчүн. Кудай сактасын. Андай окуя болгон эмес. Куран кармап берем мен. Куран кармап берем. Мен жалган айтып аткан болсом, мени Кудай урсун. Кудай урсун, мен жалган айтып аткан болсом, мен Куран кармап берем. Кимге салып бергениңерди да айтам азыр мен түз эфиргечи. Кудай сактасын. Мен да сотко берем болбосо. Макул, сотко бере бериңиз, пожалуйста. Мени ким заказ кылып атат? Ушу күнгө чейин бир дагы бирдеме айтылбай. Төбөмдө Кудай турат. Эч ким заказ берген жок сизди. Сени ушундай түнтү кылдырам деди, камераң деди. Наша чыкпса мен атымды башка коем деди. Макул дедим, колуңдан келгенди кыл, колуңдан келген кыл дедим. Кетти. Анан арадан 2-3 күн өткөндө болот. Батма же сиздин Батма деп мен классташым эле, ал бала дагы бир бала. Банный жениң экен, кирип душка түшүп чык деди. Жумасына бир жолу түшүрөт болчу. Макул деп кирдим. Андай арам оюн билген жокмун мен. Киргенде бир 15-20 мүнөт өтпөй артымдан
Nurbek Sadıkov деген Баткен облысының зам начальнигин өлтүргөн кылмышкерди артынан салып берип атат. Ал кирген учурда колунда мен көргөм бир шеш буюм бар болчу, мен өлтүрүп салат деп коркком, бирок онжуктай туруп бердим, аны мен боюнума алып салып бергени боюнча мен мына ажыдан келген Куран китепти камап айтамын. Мен очукпай туруп бердим, ага артымдан жасап ишин бүтүрдү. Ал азыр бала түрмөдө 9 жыл сурак алган. Мен күнөөсүз камалып кылмышкер деп табылып элекмин, эле сотум бүтө элек туруп мени ушунчалык түрмөнүн ичинде түрмөгө салышты. Кайра эле мени арадан 10 күн 15 күн өттү, мени ал жерде 1 ай кырмашты. Негизи ал жерде 1 ай кырмаган мүмкүн эмес. 48 saat гана кырмайт ал жерде. 1 ай арадан 10 күн 15 күн өткөндөн кийин бастабай мени Батманжа тергөөгө чакырып атат. Сүйдүп чыгам. Кайсы жака десем биздин кабинетке деди. Ошо эле сен өзүң постовойлор жата турган комнатасына алып кирди. Ал жерге кирсем, мурда 9 жыл отуруп чыккан. Ошол учурда УКМК кылмыш козгогон Жусупов Азамат деген Актатырдам Үчтөбөдөмү болот. Ал дагы мен курактуу бала. Кирсем ал бала уже даяр чечинип алып турду. Ошол жалган болсо мына мени Куран урсун, Куран. Башка арган калбады мен. Мен тээп туруп чыгып кеттим. Азамат бетиң барбы дедим, не мен ушинтип ойлоп атасыңарбы дедим. Кече Нурбекке салып берген, бүгүн сен алдыңбы дедим. Кезек менен зордуктайсыңарбы дедим. Кайра камерага бардым. Ораза күнү эле, ораза илеп. Кайра мен чыгып кетпесем ал жерде мени өлтүрүп коюшат эле. Кошуна камерадан лезвие сурадым, берди. Ачыла элек ана ыраазы лезвияны берди. Ал жерде мен мынтип мына ушул жерден башталат. Ушинтип кечинип чыгып кеттим акырычы. Кесеңенде дагы ошол райондук прокурор бар, областной прокурор барды. Эркин Сатыбалдиев беле атын күйдүргөн ошол райондук прокурор алдымдан өттү. Эмнеге мени жалап деп ойлоп атасыңарбы дедим. Эмнеге салдарга жетекчилер кызматкерлерге чара көрбөйсүңөр деп. Көрөбүз деди. Ошол күнгө чейин күттүм, көргөн жок. Наоборот, ошол салып берген кызматкерлерге жылдыздарына жылдыз кошулду. Мен бул зордуктаган боюнча ачыкка чыгарбайт болчумун. Ошого түрткү кылган ошол ИВС'ин начальниги Эркин деген азыр башка жака которулду. Ал роутга бир жумуштар менен барып жатсам жанынан чыгып калды. Колумдан эмне келди деди. Ошондо жер ачылбады, мен кирип кетпедим да. Мени зордуктаган билет ал. Ага чейин мен бир топ урган кызматкерлерине керек болсо министрлерге чейин арыз жазгам. Бул жерде арызды алдым деп кол коюп атат. Шукурбеков А дейт, генеральный прокурордун орун басары. Андан кийин мен бул каттардын азыркы күнгө чейин жообу жок. Жообу келе элек дагы. Канчебек Ташиевке да жазгам, азыр аны дагы табам. Ушунча кат эч нерсени чече албайт. Чечкен дагы эмес.